Böyle baş gerek de. Bak ebe yol atmak gerek. Devam et kendirge. Şun beri başladı. Ova. Yaxşılar oldu. 17-ci yılda qancha oldu? Alın. Meniki bundan sonra oldu. 17-ci yılda tikilgan. Bu deganchi Polska Valentina deganimiz deb olganmizda. Bizda jana bu bakqonda TJK bor da to'lagani. Aytaylik, qanday yaxshizda. O'shalametga baxayr. Hey, normalda qay. Biz hech kimga evet, biz aytganmizda. Tegizbeymi? Qaysan, Qanday qilish kerak bo'lib qoladi endi shunda? Baldarga sabaq o'zimizda shuni aytib bersangiz yaxshilab. Nasib ketdim. Men o'rtadagini olish kerak. Emas, payda Tamaldi. A biroq geçinde gördün YouTube'da yok kanal. Başka türlü aldığın bunday uquşunla ketib turgan. Agam aytganda, не трогай, вообще не трогай. Дұрыс орда қайта мындай тастай бер өзің депчи. Азамат, что ты молчишь? Сен сөйлей аланайын, ай, тиги балдарға жазылып. Балдар керек та, биздин балдар, біз 5 балабыз бар. Күйөө балдар бар, анан алар 20-тан баштап Тоң районунда жүрөбүз, Ысык көл облусу. Тоң районунда семинарга келгенбиз. Анан бул эженин багын Отыргызыш керек да бир аз проблема болуп тур. Кандай кыркуу жолдору боюнча бир сыйра консультация бересизби деп Абдулатаевди чакырды. Интенсивный жагы. Багына келдик. Германияга барганда 17 жылдык бактардын бийиктиги 3 метр, кокон кылас. Анан капталып кылат. Biz bunu koy verirsinler kokun yılas. Asmanda kötü. Она еще, знаете, у нас зайцы есть. Kesle. Şu kalvata bulduk dur böyle. Kanlar düzgün su kattı vermeye koydular. Az su jönler. Güzgünde noyabrдың канчасында сугарылган. Берилген азыр алып кетти эле. Skandal diye oturdu anan. Mon üstü oldu ve bir yıldırış gerek de. Bu da cer semirtkiç kız. Salsana reştik oldu. Бул эми жылга бирден бирөөгө алынып тегерен келтата. Айтабай. Анан bu Баарына сабак өтүп тамак иччиби эчтеке тамыр жок. Бул жерде жалаң мына асты үстү кандай болсо асты ошондой болот. Анан мына мога жакыныраак тамырларды көрүңөр, чоң эмелер бутактар. Мунун астыда ошо тамак иччи жер бул жерде мына. Акыркы четтиро тамакты, кыкты, биогумусту, кертемиртти мына могу тегерекке берет. Канча өскөн сайын, монча өссөң да бул жерге берет. Ошондо анан тамак ичкен болот. А биздикилер кыкты деле килейге 20-30 жылдыкка деле кыкты боягын эле ура берет. Бояк урганда мантыны алып келип эле оозуңарга салбай, коюңга салгандай да муга толку жок болуп калат. Тияка. Ошон үчүн бул жерлерге бериш керек. Анан бул лунканы кантип чоңойтобуз, эми канча чоңойтобуз деп атпайсыңар. Жылыга эле бирден күрөк алып биягына ыргыта бергиле. Ошондо мунун тамыры өскөн менен бул лункаңар бул жерге келип. Билбей, азыр эми кыйын болот да силерге таякты бери жылдырганга. Анан эмне себептен мун чуңкур кылып кой, чуңкур болгону суу жакшы ичет. А жайылып аткан бул жер менен чуңкур болуп турган жердин айырмасы асман менен жердей. Суу жакшы түнбөй калат да тияка. А ушу ойдон койсоңор мунуңар асмандап кетет, муну ылдыйлатыш керек да. Бирди кесип көрөм. Эй, жакшылап карап, мынча топ балдарга топ. Mo berkinisin. Экинчисинде эле алып салсаңыз да жайылып өстү дейм. Болмосын. Тура ач. Кийин тергенге да удобный. Жок. Алдыгыда мөмө берген бутактарда анан ким? Азамат өзү кетти. Дагы алма өрүктү кескенде канча кеч өскөнгө канча бутак карыган сайын алма ошончо майдалана баштайт. Алмада өрүктө бүт бар. Ошон үчүн түшүмдү 2-3 жылдыктан алганга аракет кылыш керек. Центральный стволдор жасап коесуңар, андан кийин жаш бутактардан алганга аракет кылыш керек. Мына бул жерден кесип коелу. Болар түшүмгө отурат, мындан кайра 3-4 чыгат, андан кайра кескилеп жашап. Карыганда ылдый жагынан алып саласыңар.
Муну түшүмгө кетирип, муну өскөнгө кетирип койсо болот. Булардын баары түшүм берчилер. Ана могул ылдыйраак болуп атпайбы? Муну чоң бутакка айландырыш керек. Бул жерде өйдөрөк кескенде болмок экен мейли. Мен деле азамат үйрөттүм. Азаматыбыз билеген депутаттар жаңылып атат. Мындан кечтик бул өсөт, булар түшүмгө кирет. Болдурбу? Өрт көрсөтүп койсо, Мына эми мына азыр кескилерде мына караңыздар канча процент мына дарактан. Ушудан ашырбаш керек. Будан ашыра турган болсоңуздар камне течение башталат. Анан мынадан уже бул жесткий бутады да. Анан эртеге эки кулак болуп туруп майда баягы жашыл эмелер чыга баштайт бутактар. Ошолорду зеленый обрезка 15 майда одан кийин эле сразу эле ошол июндун акырында уже күн туткандай эле балдарды салып бергиле баягы алып салсын таптап. Анан уже бул мөмөгө настрой болот да. Чыгат. Нерден чыгат? Буга эмне койсом? Алып салыш керек. Ошондо Жара кирет да. Бычыш керек да, бычыш керек. ошону алып салсаңыздар, алар баардыгы эмне? Балчоктор алар. Алар деген мөмөгө настрою жок. Мына силер пока моолардан түшүм аласыздар. А тетиги балчоктордун баардыгын алып таштасаңыз бул айтар. Мен хозяинге бутак керек эмес экен. Демек биз мөмөгө отура алды дейт да, мөмөгө отургуп баштайт да. Түшүндүңөрбү? Ошол эле бул немеси мындай летний обрезкага биз немеге Внимание кылбайт. внимание кылбайбыз да. Кылбайт эч ким. Ошондо мынантип чач немелер тетигиндер чыгып кетти го мына. Былтыр деле ушундай эле буталган, бирок тетигилер өсүп кеткен да. Көрдүңөрбү? Ошону өстүрүп өсүш үчүн зеленый обрезка. Обязательно зеленый обрезкасыз вообще бак болбойт да. Мынаны Жок, жайында. жайында. Эми чыгат бул жерде жошорду алыш керек. мына эми Бычыш керек да, бычыш керек. Мынаны актагыла. Мына жерди актап мына жерди. Анан буга биогумус бергиле болду уже мына жерге. Могу канча 4 жылдыкпы? Биз обязательно жазында селитре беребиз да. 4 жыл. 17 тигилген, 17 тигилген. 8 килограмм биогумус монун астына 4 жерине көмүп койгула. Же 8 жерге көмүп койгула. Мына азамат айтып атпайбы мына жерде. Эмне? 2 килограмм. Казып эле прикопка. Жок, казып эле көмүп койсо мына тамырлар өзү ала берет. Суу койгон сайын анан сууну мына туугандар мына сууну мисалы үчүн обязательно мондай кыл. Мына жерден эле аргап койгула болду. Мына жерде. Ошондо тамыр стараться этет дагы иштейт бияка. А силер буга азотту, кармамоз, даяр баягы чайналган эмени берип койсоор бул тамыр иштеп жалкоо болуп алат. Анан буну сатышты да ойлоңуз. Эртеге бул жерде болуп немени ичи толтура нитраттар болсо буну эч ким албайт. Органика керек болуп атат бизге. Ошон үчүн органический Таза. азыкты бергиле буга. Жылга 2 чакырдан эметебиз да. Ар күнү каждый мисалы балакан өз жакына чыгалы деп компосту катты беребиз. Кел азамат болор экенде дагы кетип калбайт. Жабирди кетип көргөзөсүң. Ростору жакшы экен. Мына эже Эктерем, мына кереги жок. Бул жерде толтура оору келет. Бул жер оору, бул деген. Бул жерде баягы нематеттер келет. Ушунун баардыгы сиздин багыңызды оорутат. Анан кийин бакта жара чыгып кетти, андай болду, мындай болду деп эле ысылдай беребиз. Анан мына эже мына чөп бар го, чөп. Бул дагы өтө чоң проблема. Буга келген янчектердин баардыгы кайра мына Гилеске өрүккө жармашып атпайбы. Мына ушул жерге эң эле аз дегенде 500 каз багып коюңуз. Каз жердин моунда каз таштайт. Чөптүн баардыгын жеп таштайт. Эчтеме койбойт. Казастап келгенде каз болот. Ооба, каз алып келип туруп ушул жерге тетигиндей бир эме темирден бышык кылып туруп кечке маал кичинекей эшик кылып коесуздар. Кечке маал жаап коет, күндүз ачып коет, бир кароолду коюп койгула. Ушул жерде 1000 каз баксаңыз болот. Мына суу үстүндө турат экен, жакын суу. Бул санитар да бул. Таптаза кылып, бул баягы мактан саранча учуп келет. Ошолорду бул сиздин территорияга кирди жеп коет алар. Таптаза кылып. Мына ошого аракет. Анан жана птичка начали, элдер түрлүү айтып атат да. Алдын адвокат эскелеп келген.
Buta көп болгон жок болот деп. Боуларды Садовый бар мен. Садовый бар мен эле сыпап коюштум. Масляный болсо деле болот. Жүрөм тетиги өрүктөн бир экини көргөзүп бер Азамат. Булар сразу эле алсалат атпайбы. Жок, мөмөгө отурат экен. Канча мөмө турат? Азыр биягынан кесип салып, мөмөгө отура берет эчтекен. Шанар бар, канталат бир. Ара. Өркө бар алып, э? Өркө бар, бир-эки өркөдө. Мен тияң орыстағы үйдегі қырықта мұндайдағы мал кейіппей. Бұл 2018 тігілгенде бұлар. Бұтақтарды көрдіңер? Анан абрикосто эме кесиш керек да. Любой абрикосту бу 1 жылдыкты 70 сантиметрге кесиш керек. Андан кыска кессеңер шыпыр болуп кетет, андан узун кессеңер жөн эле балта сап болуп калат. Мөмөгө жакшы отуруп атат. Ол 70 сантиметр кесіп керек тұрмыз. 70 менен мындай. Ошондо мына мындай мөмө болуп, биягынан 3 бутак. Көрүңөр бул. Анан бул бак бутарда эмеге киргенде сразу бутабай эле мунун кандай өсөт, жылыга кандай өсөт деп суроо бериш керек да. Бул абрикос карасаңар мына бүт барында 3төн 4төн болот. Кайталай берет мына. Көрүңөр? Могу чоң менен могуну карасаңар оп окшош. Оо, 4 Могу тон экен. ичкиси боул, Бүт эле 4 тон экен. 2 капталкысы, анан бул. Мунун тиг өсүп калганы бул өйдө карап турат. Ошон үчүн тиг өсүп калган. Бул бутагыңар кичине кыйшыйдыбы? Ошон үчүн бул биякка кетип калган. Ошону карап кесиш керек да. Ошондо мына бул жерден эмдиги жылы 4 бутак пайда болот. Ичкисин алып саласыңар мына мындай. Бери кетет. Анан беркини кайра 70тен кесип коесуңар. Азыр жыл молунан байлайт да. О, Вот здесь 7 сантиметров. Полезно, да? Вот здесь тоже 70, да? о, 70тен. 1 жылдык өскөн. Анан сынчы бутактар сразу эле көрүнүп турат да. Мунуңар ажырап кетет кийин жакын болуп калганда. Кесер. Кызым кесер чакта. Мунун жакшы формировка кылыш үчүн алыш керек, же болбосо өтө катуу алганда да катуу өсө берет кайра. Анан средний алыш керек да. Муну эми силердики формасы жок болуп калыптыр. Форма жасаганга аракет кылалы. Анан түшүмдү эң астыңкы бутактар көп түшүм берет. Өйдөлөгөн сайын түшүм азая берет. Анан абрикоско центральный жок эле жайылма кылып койсоңор болот. Түшүмгө кирген менен жайыла баштайт. Карловский да шушты өскөн эмес. Карловский 70 сантиметр алып. Тегинен ар жагы Анан тышкы бутакка карап 70 алып. Онда бирөө эле каршылык туруп ошондо жактан, э? чашка түрүндө кылып атасыздар да. 2 чөнүн кыйып Мону алып салса деле болот. Анан булар мына түшүмгө берчилер да, анан көпчүлүктөр бу 1 жылдыктарды алып салат экен да. Эркек бутак, бул ургачы бутактар, эркек бутактар мондай тик болуп өсөт сразу. Анан мондайларды такыр тазалап алат, түшүмгө ушулар кирет. Алдын башына алып таш керек го, э? О, Бизде дегенче эс берет да. Анан жаңы табат. Анан жана дауркай ошол түйүнө чыга баштайт экен. Азамат, по правилам, кустарниковый ствольный деп бөлүнөт эмеспи, э? Биз эмнеге биз кустарниковый болобуз, э, или как? О, мул эмени абрикосту центральный жок эле жай өстүрүш керек. Чоң менен алыш керек окшойт да. Чоң менен. Жок, эркек чоң байда. Эби жок болуп атпайбы? Биз аны замазывать этебиз, жакшы болду, аябай жакшы болду. А негизи Азамат, сен измете албайбыз го, сен келип каталы. Оны алып барса болобу буну? Тышка кеткен. Жок, бул мындай чоңоёт да. Совет, совет. Ортодо мешать этти. Агрономдон Бол, бутылдаган жерде эмне кыласың? багбандар биз агрономдон Калган курагандар эгерде агроном менен иштей турган болсоң 10 неме 70-80 тонна түшүм бере турган жерден бул 20 тонна түшүм алып берет.
Ал деген сен ага 1 тоннаның да акчасын берип жетер жерге. 20 миң сом мисалы карап бергенине. өсөөрсүн алып салган бат эле. А бул жакта сага 9 тонна пайда болот. Бизде быйыл эмне болсун азамат табабыз деп атканбыз да Кудайым өзү жибербеди карабайсың. Мына эме ушул азаматты бекем кармап, Да, башка азаматты силер тындырып алсаңар керек да. Келет. Азаматтын жанында кырка турган байкелер болуш керек да. Команда. Жендеттер. Азамат деген мындай маркер менен эле мынтип кете бериш керек. Силер тарсылдатып эле аркасынан кете бериш керек да. Команда да, команда бул. Биз төлөйлү. Мына бул иш айткандай кылалы. Мындан 7-8 мурун ар бир айылдан мына Замир байке бар эп, ар бир айылдан бирден экиден окутканбыз. Замир байке бирөө калды, анан Нурмухаммед Тоңзап костон жана имамчы ошол азыр Тосор элин жыргатып атпай бүт барын. Окутканбыз да атайын эме. Өзү жайлап экен. Азыр ичин тазалайбыз. Анан бакка келгенде эң биринчи кескенде биринчи ичиндеги лишнийларды алыш керек да. ичке өскөндөрдү. Ичке өскөндөрдү алып Мишайт эткендерди. Кергенге да удобный кийин. Кергенге да Болчу. Мындан өсөбү. бул мөмө берет. Кичинекей кезинде коюп. Жана кече коч биз тойлойм да. Мөмө алгандан кийин летом можно обязать, когда эмести алгандан кийин. Ошо Алда болобу? болот, алда туптурада ал 2 жылды 1 жылга кыскартса болот. Анткени могу 1 жылдык 70ке келдиби? 70 сантиметр болду, монтип чымчык коесуңар бүттү. Бу жерден кайра жайлуу өсүп, мунуңарга жетишсе гүл бүчүр ураны түшүм салып коюшуптур. 1 жылга эртелейт турбайбы? Ооба, 2 жыл менен 1 жыл болсо болот да. Ооба. Аны кайсы убакта кылчу? Кыскасы Июнда сабак бир могу өсүм 70 сантиметр келгенде анда азыр секатордун да кереги жок, эчтекенин кереги жок. Бардыңар чымчып койдуң бүттү, өсө берет. Просто андан кийин жаңы бутак чыкты, жаңы жалбырактар чыкканда чөп бити жабышыштымал ошого эле чара көрүп койгула болду ата. Азамат, смотри, быйылкы өскөнү да, булуну бар эле кесилеби, бул карабайлы, буяк 70 сантиметр мындай өскөн. Муну жаткырыш керек да силер. Кийин канча тиг өстүрүп алсаңар, ошончо баш оор болот. Өрүктү колдон келсе отуруп алып туруп. Кийин абрикостор бышып калганда Тетиги мен жериме барсаңар, аяктыкы да өлө бийик болчу, азыр 2-3 эле абрикос калды. Басып жүрүп эле терип коебуз. Кызыл таш кекен. Бу аябай бурагандарын алыш керек, атак булар мөмө берет тийбегиле бу. Азамат, Кудай буйрса, журналисттердин балдардын баары келет. Ошондо бир убактыңды эме кыл да кел, анан өзүң акчасын айт, анан Мына туугандар, силерди азыр Кыргызстандын бардык булум бурчтарында көрүп атат да. Мына деген жерде багбандар турасыздар да. Бир ушул Кыргызстандын элине бир обращение жасап койбойсуздарбы? Туугандар, багбанчылык жакшыбы же арпа отургузганбы? Кандай дейсиз? Азыр деген алканы не выгодно. Мы аренда жер алдык уже 2 гектар, арендасын төлөдүк. Замир Букашта будай алдык, аны төлөдүк. Соляркасы, тракторубуз жок, трактордун немесин төлөдүк. Потом эмне алдык? 2 тоннабы, 3 тонна будай алдык мына Улдык агротон, Даже алган будайдын немеси тактаган жок балдар, ишенесиңерби? Ана токтоп, мондай жакшы дедик да. Туура. Малга жетпейт, любой эме. Ооба. Малдан бышыйт. Ооба. Малдан 100 эсе жакшы да бул. Анан эмеси мындай да, мисалы үчүн бакты дегенде 4 ай жакшы иштеп койсоң, анан калган 8 ай эз аласың да. А малда деген жүрө бересиң, артынан 3 жыл 65 күн күрүү ооба. А мисалы үчүн 1 гектарга, мына 1 гектарга алма бак кылып койчу болсоң, $10,000 киреше табасың. А сен 10 уйдан $10,000 таба албайсың да. Анын баш оорусу канча? Жадан түшүп кетти,
Senin de malın öyle öğret bir жаққа барсаң. Başkanlık öyle. Биздечи бул бир гана суу басат да, Жардан ұшып кеткен сенікі. Ашқырда эле сенікі Суңуз сонункен го, можерден келип турабыз. Бул суу деген секундна минута. Бул суудан беш жака суу ала албайсың, сен ар жакта бул суу арат. Ал сууну алсаң бүттү. Бул суу аябай тартыш суу. Бирок эми мына бурабай кеткен чет машина Бурабай кеткен машина келбейдиби? Барып сүйлөшпөдүк, ал аябай көп сууңан айтты. Мо азыр көрсүңөр, бир 7 жылдан кийин боо бутагы сынып калат. Анткени көрдүңөр мына боо жер эме болуп калганда 5 жыл 2 градус Мунуңар 7 жылдан кийин сөз сынып калат. Ке окула ушаңар токтот. Ошон үчүн деген сок жыла электе боо жерди надрез кылып кой, кесип койсоңор, кайра муну жана кишини кесип операция кылгандай болуп кайра жабылып армировать этилет да. Бирок сок жылгандан кийин кесип калсаңар, анда бул жерден жана дабыргай Сиз билгенде кесе бериңиз. Ана муну кескенден кийин сөз садовый бар. Муну арты сөңгөнкө чейин 1 сантиметрден тилип монтип. Айрылбастык үчүн да боло. Ооба. Айда сокко движение жүрүлекте кыз керек экен. Жүргүчө. Азыр жүрүп атасыздар, Жок, баштарлык. Кайра тээ. Тилип да койбойсуң тиги. Ушу башылды ким койгон эмне азамат? Баягы невыгодный иш менен заниматься этет. Мунун сөз садовый бар, сүйкөп койсоңор кайра бул жер эметип калат. Багы Орустун Ткачев деген бир немеси бар да, саясатчы, политики бир кыйын киши бар да. Ошонун 700 000 гектар жери бар. Биз Россия менен жер боюнча соревнование кыла албайбыз. Бизде болгон иштете турган азыр мындай 2 миллион, 2,5 миллион жерибиз бар. Ошонун жакшы сапаттуу иштеп туруп, ошол жерден биз миллиондогон кирешелерди алышы үчүн бизге именно ушул вариант жакшы. Данды коркпогула, Казакстан берет, Орусиядан ал, керек болсо Австралиядан сатып алып жейбиз. Алып келип беришет керек болсо. Дандан коркпогула. Силер мына ушуну кармаңгыла. Биздин негизги өнүгүү стратегиябыз бул багбанчылык жана органика, мына жаратылыш. Биз мына караңыздар, мына кооз жерлерибизди мына көрсөтүп коюңуз. Карачы. Кандай сонун кооз, тоолор, булардын ушулардын тоолор. Мына ушуларды биз пайдаланып туруп, бизде миллиарддаган долларларды чүрүшүбүз керек. Эгерде бир турист келе турган болсо, айтып атат, келип туристтер бизге жалбат айтып атат. Эй, кыргыздар, силерде бир үп эткен бир мындай шамалды тосо турган бир эме жок турбайбы силерде? Күн жылуу болуп, бар жок ысып кеткенде барып астына отура турган дарак жок экен дейт. Дарак отургузбай атабыз да биз. Даракка толтуруш керек мынанын баардыгы. Эгерде башка мамлекетте Тажикстан менен Өзбекстанда жер болгондо бул эмес, тетиги адырлардын башынан бери баккып салмагаларчы. Модан бери бар бак болуп кетмек, монун баардыгы токой болуп кетмек. А биз иштебей атабыз да, иштебей атабыз. Биз деген жалкоо болуп калдык. Бизде деген мына импорт келип аткан азык, окаттар, кийимдер, келип аткан баардык техникалардын баардыгы кыргызды жалкоо кылып салды. Ошон үчүн бардыгыңыздарды туугандар багбанчылыкка чакырамын. Мына көрдүңүздөр, эже сиз жаратып койдуңуз, аракет кылып, Кудай Таала берекесин берсе, мына бирде 4-5 жылдан кийин уже бул жерде сиздин 20 балаңыз болсо дагы иштерде иштебейт. Мына ушул бакты карап эле жата беришет. Жетет, субханалла. Мына ошон үчүн бардык кыргызстандыктардын үлүш жери бар, акайып өлүп берген. Эң жетпеди дегенине эмне 30 сотиктен тийген, 16 сотикте бир үй бүлөнү бакса болот. 16 сотик жер менен. Кебиркилерибизде эмне 150, 200, 300 гектарлап жерлерибиз бар. Ошолордун баардыгын момундай кылып эффективный иштетишибиз керек. Сизге чоң рахмат. Баардыгыңыздарды баг отургузууга чакырам туугандар. Жүрү азамат алмага келет. Азыр ана могу жерден дагы костон дагы бир эме айтып коеюн. Көпчүлүгү эле бизде дабыр каяга берет да комитте чейин. Анан байкап көрсөңөр азыр бар. Мурунку сонун саатта эле бир жеринен чыгып калган болот. Ошондо могу түшүм бергендерди кураган бутактарды түйүнөн алып коюп тургулады. Ажок пайда болот. Ушу жерлерден кайра бул сокко движение болгондо уш жер мешать этип калып, уш жерден чыгып, уш жерден башталат. Курагандарды бүт түйүнөн эчтекесин калтырбай алып койсоңор кайра ствол болуп жабылып калат.
үйүңөрдөн карап көрсөңөр деле Moğolu emne kıldın moğolu jana sen gene atışta koydun moğolu. кескилеп койдук ал эмдиги жылы армияга айтам анан кайра Beşteke sütü бутак чыгарса да болот кесип анан жоону ойбой атса просто абрикос нежныйраак алмаларды коркпой эле тилип койсоңор ствол кадимкидей чоң жоону бул жерден анан ошо Тигинен дисе деле болобу? Тигинен. ооба тигинен мындайынан тигинен тиле анан могу жерден акырын алмадан жасап көргөнмү абрикосту билбейм да могу жерден акырын жука тилсеңер могу жерден бүчүрү кайра Формировкада. Формировка. Tili koysaňarçı bu ýaktan çıga başlaýar. жок мындай тилбегиле эгер бутакты чоңойтом десеңер узундан тилиш Uzun tilip келет, aa. ылдый басалы эми бир аз ылдый басалы э ооба жоону Almanı gözükmüş alma var mı? Бар тигинен тети жакта. алманан эмеде Азамат Краснощекий институтта ылдый жакта да вообще молодец Азамат эле О, эме жакыныраак болуп калыптыр, аралыктары о. биягы 5 мындай 4 болуп керектен Анан киришет да тазалайт. Айрызатса жүрсө суу тынбай агып туруш керек. Эгерде Ukulon kaç olmuş gerek? уклон 5 градус. 5-10 градус эле. Мына мисалы үчүн бир мисалы үчүн бир 10 метр болсо узунасы. Ени 4 метр болсо ошону ортосунан жаткызып койсо болот да мындай. Bunday. Монда кылып жаткызып койсо ошондо айрызатса жакшы жүрөт да. Четин обязательно где-то бир жарым бир карыш жерин бетондобой ошол жерде ачык жасап коюш керек. Суу ошол жака сиңип турат да. Антпесеңиз чирип кетет. Стволдор чирип жаман болуп кетет. Чөп бар жокту жей берет. Картон, баягы ачып калган эмелер, картошка, партошка. Ооба. Kartoşka da kolu var. Картошканын чириктерин бар жогун сала берет. Almanıkında. Алманыкын эле. Анан баягы даже койдун терисин таштап коюп атабыз. Анда жеп алат. Чөкө жүндөр калат. яблоко могу карликпи полукарлик нормально жоло алганбыз карлик болсо тең бар эле Бул карлик эле. карликке окшошуп Polukarlı. Карлик эле бул. Карлик биде. полукарлик Карлик эле. муну жакшылап багыш керек анан полукарликтерди утаганда көрдүңөрбү могу полукарлик кой мөмөгө түшүрүш үчүн 10 сантиметрден эле кесип коюш керек. Бул семиренка экен. Анан бутагы көбүрөөк эле болгону жакшы, кийин лишний болсо суюлтуп саласыңар. Мону обязательно летний обрезка кылыңыз. Эртеге ким койсоңуз 1 жылдан кийин мынандай камчы эмелер мынадан 3 чыгат. Анан аны кыркасыз, анан 18 чыгат. Аны кырсаңыз 72 шыпыр эле болуп жаткалат да. Обязательно летний обрезка это летний какого мол времени түт бересиңер. 15 майдан анан июнда 2 жолу жасайсыңар. Bizde yunga tura отпуш керек. Бирге юнга туура. Алма биринчи мөмөнү каягынан берет байке? Алма биринчи мөмөнү каягынан берет? Күйнөн берет. Кандай? Жаңы чыккан бутактын башынан береби же каягынан берет? Карликтер
Могу карликтики быйыл 1 жыл өссө, эмдиги жылы түшүмгө кире берет. Полу карликтердики 2-3 жылы бере баштайт. Мына моулар мөмө түшүмдөрдө. Мына берет, мына быйыл. Мына мында бар экен. А бул эмдиги жылы Кайкилеништен бул карлик экен. Точно экен. Бул астындагыларды алып барыш керек. Анан кийинки жылдары муну карайсыңар да эгер аябай көп берип баратса, түшүмдү азайтыш керек. Эмдиги жылы муну алып салсаңар болот. Буяктар өскөндө. Просто бул жерде алмаларыңар бар экен, ошон үчүн кеским келбейт. жалко. Мен өзүмдүк болсо кесип салмакмын, кичине алмаларын көрдүм. Могу жерде эки эме болуп чыгат мындай. Эки кулак болуп. Ошолорду флизиндейт, ошолорду жулуп салыш керек. Таптаза кылып жуса, эки жолу эле жакшы тазаласаңар, 2 жыл эле. Кийин только мөмөгө иштеп калат. Бутакка иштебейт, только мөмө. Кичке эле болот да бере берет. Рахмат сизге чоң. Азыркыдай жооноет экен. Мына эмнелери болуп берет. Мынарда килеш. Алмалар оорубу бар экен деп карабайсың. Бул эч кандай эле жел могусун Эми ошол сүйүн жайлаштырып Муну биринчи ичке өскөндөрдү алып салабыз. Центральный болуп калды. Полу карликти кичине бир карыш эмес, андан өйдөрөөк. Пол карлик экен бул. Бул өрүк менен алманыкы бирдей эле болобу, кескен эле жолгому. Кыздар менен эркектердин прическасы башкача. Бирөө жоолук салынат, бирок азыр айтып болбой албады. Баары кийип алды. Ошо айырма болбой калды, жаман болду. Жаман болуп атпайбы? Алмалар 20-40. өтө кескилей берсеңер дагы түшүмгө түшпөй эле растабой берет. Өсө берет да, Жыл сайын өсүп кайра кесе бересиз. Гүл бүчүр жасап. жанагы берес кодуна кескен сайын жана шыпыргы болот экен. Эме бул өз алмаларчы. Алмалар өзүнүн өсүшү боюнча эле, бутактын өсүшү боюнча айырмалар турат да, ошо закондон чыкпай кетиш керек. Моуну байке чачка түрүндө формага салып көрсөңүз да. Ошону бир кыркып. Ана моунуңар өсүмү начарыраак. Эже уктуңузбу? Я. Таз багыш керек. Ошо кана көрмөй болдук ооба. Центральный проводниги жок кылып кеселик. Моунуңар да өзү слабыйраак экен. Кичине күчтүү бакпасаңар неме болуп калат. Күчтүүлүк бак деген эмне деген сөз? Муну тарттырып коюш керек го, э? Анан Семиренко бизде деген негизи кичине немеректе күн жетпей калат, көрүнөр чыбыктар үшүп кеткенде. Ошон үчүн муну башын эртерээк эле тетиги августтун аягында 1 жылдыктан сабак бышып жетилген. Монда тарттырып коюш керек го, я байкелер. Муну мындай тарттырып байлап коюш керек окшойт, э? Тарттырып байлап койсоңор болот, же болбосо өзүн деле кайра оңдосоңор. Анан Күндү көздөй кыйшап аткан турат. моуну көрдүңөрбү, моулар үшүп кеткенде. Булар гөлдө ушу Семиренко ушунта берет да көбүчү. Анан мучнистая роса боло берет. Мынтпеш үчүн айтпайм, башын чымчып койсоңор бышып кетет. Анан жана объездде Бишкекке баратканда түрктөрдүн вариантын көрдүңөр беле? Түрктөр айдаган алмалар жалбырагы түшпөйт. Анан Эмнеге? алар деген мага да келип кеткен түрк агрономдор. Алар менен кичине спорт эте кетсек, эчтеке болбойт, ал жалбырактан азык алат деп. Алар Турцияда өстүргөн вариант технологияларды айтып атпайбы? Алардын технологияларын менен биздин климат башка да, адаптация кылып туруп эме кылыш керек да. Бизде карлик алма, полу карлик алмаларды монтип сабактар үшүп кетпеш үчүн, жалбырак өзү түшүш үчүн августтун аягынан бир 20 күн суу тартып койгулачы. Анан жашоо үчүн күрөш бар да, бул өзү деле кайра окуй мени уже кышка даярданбасам болбой калды деп өзү естественный кышка даярданат. Силер сугара берсеңер булар
Өсө берет. Кыш келгенин билбей калат да ошон үчүн жалбырактары түшпөй калат. Каңтарыш керек деп коет бизде. Каңтарат. Суу бербей каңтарасын. Могу жерде жөнүнөн көрүңүздөр. Көрүңөр азыр силердики могу жерден үшүп кеткен мурдактар да бар экен. Ошол эле. Муунуңарды деген жакшы соккунганда эмгесиш керек алмаңарды. Азыр билинбейт. Азыр мен формировка кылып койсом могу жер үшүгөн жер болсо өспөйт да. Ошон үчүн кичине сок жылсын. Ошондо бул алманы ошондо кесиш керек. Муул алмаңар аябай. Тамырыңыз колуңуз как болуп жыгылып калат. Муунуңарды кичине көбүрөөк кесип койдук, анткени мунун өсүмү начар экен да. Ошон үчүн жакшы Ашкаңды уратасыңбы? Жок, кичине давлениеси бар, ошо өскөнгөн. Мунун деле жанагыдай эле кетет. жанакы неменен эле просто могу жерден көрдүңөр жанакыдай айткандай эле бетиндегилерди алабыз. Муну Жана шалактай өрүп барат. Ошол дагы жана үшүп кетет. кетке карат. Мунуңарды эле ар жакка бутак пайда болот. Анан бүчүрдү түшкү бүчүргө кесиш керек. Кеш керек, э? Яктагачы. Я Азамат байке. Жана шалак деген өрүп бар го. Ошол дагы үшүйт экен. Аны үштүпөй бакса болот да. Жанагындай турбай көрсө. Суу көбөйөт деп Азамат, бул үчөө калбай, мен ойлогом үчөө акасы эки эле бар. Экиден эле үчөө болгондо азыр эч кимдердин сурооңор угулбайт да. Бири-бирден Булар карап турбайбы, Азамат? Это всё остаётся там. ары карай Бул өсүп токтоп, оттап калды. Кана өсү булуп ары карай кирүү да бул жерден. Булар салуу эме. Az gereği yok. Yaktandır geçecek. Bu ayıklar bezde geçsin. Bu yerin yakında tavuklar çıkıp. O eteklerin gereği yok mende. Onu gereği yok. Serialga işit. Abi saç gerek. Ошо мен да окуганда биз 50 сантиметров ничего нельзя оставлять депчи, э? Туура? Bunun geleceğine jakşı oldu. Тозалаш керек қой. Bunu hem barpayı. Бул айтып атпайбы, силер баары чаган болупсуңар депчи. Лучше агрономдоп келсеңер эле айын. Ал кескен такыр башка депчи, байлаганда башка болот эле айын депчи. Анан туура эле да. Ого деле тамак кетет эле. Баардык нерсе үстө керек экен да. Биз мына суу атып барганды жакшы билебиз, андан башка эмне? Olmaylardan büt baylatken uşlar. Муулардын баары байлайт. Азамат ай. Assalamu alaikum. Mezbi koldançılar, bardığınızlarda ertege боло турган Жети Өгүз районундагы бак семинарга чакырабыз, Багдабадка. Андан кийин эмеде болот, Караколдо болот. Каракол шаарында жигиттер уюштуруп атышат. Анан Төп районунда акимчиликте Чолпон Ата шаарында Балыкчы шаарында болот Багдабад. Бардыңыздарды Багдабадка чакырабыз. 14 мартка тоңго кайра дагы келе турган болдук. Дагы ушуга урук тууган, таныш билиш бардыгына жеткирип коюңуздар.